Сарайдын каны? Учурда бул сарайда 100гө жакын букалар багылууда. Алардын дээрлик баары өзүбүздүн жергиликтүү породадагылар. Букалар эт багытында болгондуктан бир орунда байланып турушат. Кыска убакыт аралыгында семиртүү үчүн жем чөбү бирдей өлчөмдө, белгиленген убакытта берилиши керек. Шуларды убакытта карайм. Буларды өз убагында карайбыз. Эртең менен жем салам, түштө саман жешет, кечинде кайра жем салынат. Менин көпчүлүк убактым ушул сарайда өтөт. Андан сырткары ар кандай оорулардын алдын алып, вакциналарды беребиз. Бит баспашы үчүн ивермек, курттарын жоготуп, табитин ачууда албен колдонобуз. Малды семиртүү үчүн ыңгайлуу шарттар болушу керек. Биринчи кезекте сарайды жылуу кармоо талап кылынат. Антпесе муздак жерде турган букалардын семириши кыйын. Сууда муздак эмес, бөлмө жылуулугунда берилет. Мына ушундай эреже туура сакталганда гана букалар 3-4 айда семирип сатууга даяр болот. Бул сарайда багылып жаткан букалар эмне жеп семирет же болбосо кандай азыктарды жешет деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ал эми сиздер көрүп тургандай бул жерде пахта күн жарасы, андан кийин жүгөрүнүн тартылган шагы, ошондой эле буудайдын кебеги үчөө аралаштырып атайын даярдалып, андан кийин жибитилген саманга аралаштырып берилет. Фермер эрте жазда 1 жаштын тегерегиндеги музоолорду сатып алып жайлоого жөнөтөт. Күз айларында алар келери менен жемге байланып, кышында семирип жетилгендери сатууга чыгат. Багылган букалардын алдыңкысы 800 килограммга чейин салмакта болуп, эң көбү 400-500 килограммга чейин эт берет. Фермер бука багуу бир топ кирешелүүлүгүн айтат. Уну алганыбызда өзүбүз 60 миң, 65 миңден алабыз. Мунун жеми, чөбүн, менетибизди чыгарганда ошо 120 миңдер болгондо бизге таза киреше ошо 25 миң, 30 миң тегерегинде калат да ар бир баштан. Эгер чоң букалар болсо. Эми жейт да булар, жакшы жейт, мисалы 65 миңден ала турган болсок, калбаганда ошо 20 миң бар да. Ар биринин башы үстүндө 20 миңдей таза киреше болот да. Муну жеми чөбүн эсепке алабыз, баккандарды эсепке алабыз. Учурда мал сарайда 80ден ашык бука байланган. Семиргендери сатылган сайын ордуна арыгыраак букаларды алып толуктап турушат. Букалар тирүүлөй эмес, кушканадан союлуп, эттин салмагы менен бааланат. Кардарлар негизинен касапкана ээлери. Учурда базарда уу этинин 1 килограммы 320 сом турат. Демек, бүгүнкү күндө ишкерлик кылам дегендер үчүн эт багытындагы букалар кирешелүү тармактын бири. Бекназар Абдыкасымов, Жомарт Караев, Ош Бирим жаңылыктары.